Assalamu алейкум. Бүгүнкү видео материалдагы эң пайдалууларынан болмокчу. Анткени организмге олуттуу таасир эте ала турган каражат тууралуу сиздерге маалымат бермекчимин. Демек, петрушка чөбү тууралуу, анын организмге тийгизе турган оң терс жактары, кимдерге мүмкүн эмес жана анын туура колдонуу ыкмасы тууралуу айтып бермекчимин. Демек, петрушка организмге өтө көп пайда келтирет. Аларды мүмкүн болушунча сиздерге азыр санап берем. Бирок ошондой болсо дагы жетишсиз болот. Анткени мен билгенден билбеген дагы пайдалуу касиеттери бар. Эң эле алгач көздөн баштай берели. Көздүн көрүүсүн жакшыртат. Андан ары организмдеги уулуу, зыяндуу болгон бардык нерселерди сүрүп чыгарганга салым кошот. Анан дагы организмге зыян тийгизе турган микробдордун дагы жок болушуна шарт түзүп берет. Ошондой эле бронхит менен жабыркаган адамдарга дагы тамагынан чыгара албай калган какырыктарды сүрүп чыгарганга, өйдөгө карап айдап чыгарганга жумшартып шарт түзүп берет. Анан дагы кант диабети менен жабыркаган адамдарга дагы өзүнүн оң таасирин тийгизип, кандагы канттын өлчөмүн азайтып берет. Анан дагы ашказан, ичеги органдарыбызга дагы оң таасирин тийгизип, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Заара айдоочу касиетке ээ. Анан эң жакшы жери теринин дагы абалын жакшыртып, беттин жылмакай болушуна шарт түзүп берет. Мындан башка дагы пайдалары толтура, санай берсе көп. Ошондуктан дароо эле аны колдонгону киреше бериш керек. Эми зыяндуу жактарын айта кетсем, дээрлик зыяндуу жагы болбойт, бирок кээ бир адамдарга мүмкүн эмес. Ошону эле айтып коеюн. Биринчиден, кош бойлуу аялдарга мүмкүн эмес. Анткени ошол жатындын көбүрөөк жыйрылышына шарт түзүп туруп, анан эң жаман жери ошол бойдон түшүрүп алуу коркунучуна алып келиши мүмкүн. Андыктан ушулар колдонбой эле койгону жакшы төрөгөнгө чейин. Анан бөйрөгүндө ташы бар адамдарга дагы сунуштабайм. Ушул нерсе негизи под вопрос деп коет го ушундай. Ошондой болсо дагы азырча аларга сунуштабайм. Анткени ушул нерсеге дагы терс таасирин тийгизип калышы ыктымал. Анан дагы терс жактарын айта турган болсом, мында наркотический деген бир ушундай зат, кыскасы наркотикалык дарыны жасаганы, муну дагы кошушат. Ошондуктан ашыкча колдонуу мүмкүн эмес. Бирок аз өлчөм зыян алып келбейт. 100 грамм петрушкада 50 калория бар. Бул өтө аз. Дагы бир пайдалуу жагын айта кетпепмин. Бул ашыкча салмактан дагы бир аз болсо дагы арылууга шарт түзүп берет. Негизинен ушулар жалпы маалымат. Эми аны кантип туура колдонуу керек, ошол тууралуу айта кетейин. Эч нерсеге аралаштырбай өзүн жеген өтө жакшы болмок. Айрыкча помидор, бадырын, ошол сыяктуу жер жемиштерге дагы кошпой өзүн колдонсок өтө жакшы болмок. Анткени зыяндуу болгон нерселер дагы чыгып кетиши мүмкүн алар менен чогуу колдонгондо. Андыктан өзүн жегенге аракет кылыңыздар. Балким мунун өдөсүнөн чыга аласыздар өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн. Эми канчалык колдонуу керек? Бир боо жетиштүү болот. Ал 20 грамм дагы чыкпаса керек. Жей алсаңыз болбосо андан дагы аз болсо деле боло берет. Анан аны колдонуштан мурда жылуу, бирок кайнак эмес сууга салып койсоңуз бир боо чөптү 20 мүнөт дем коюш керек. Ошол убакта мындан организмге таасир этиши мүмкүн болгон аскарид, ошол сыяктуу микробдор, курттар жок болот, тазаланат ошолордон. Андыктан 20 мүнөттөй жылуу сууга коюп коесуздар. Алардан арылгандан кийин жакшылап чайкап туруп, анан туурап жей берсеңиз болот. Анан тамактарга кошосуз, башка нерселерге дагы бир аздан кошсоңуз боло берет. Эми канча тез жеш керек? Мисалы, бүгүн жедиңиз, эртеге бүрсүгүн дем аласыз дагы, андан кийинки күнү жесеңиз жакшы болот.
3 күндүн bir gününde жеп, 2 күн эс алып, 3 күнүн биринде жеп, 2 күн эс алып, ушинтип 10 жолу кайталангандан кийин балким 2 жума дейбизби, балким 3 жума эс алып туруп, кайрадан ушул темпте улантып кетсеңиз өтө жакшы болот. Bir gün жейсиз, 2 күн эс аласыз, bir gün жейсиз, 2 күн эс аласыз. Ошондо билинбей туруп эле организмдеги көптөгөн ооруларды жок кылганга шарт түзөт, иммунитетти дагы бекемдейт. Андыктан ушул тартипте колдонгону аракет кылыңыздар. Ооруларга дагы өтө көп пайдасын тийгизет, көптөгөн оорулардан арылганга шарт түзөт, бирок өзү негизи бир эле нерсе, пайдалуу нерсе организмдеги зыяндуу нерселерди, ооруларды жок кыла албайт, бирок аны улам колдонгон же болбосо башка пайдалуу нерселерди дагы кошо колдонгон учурда сөзсүз түрдө оң таасирин тийгизип, оорулардан дагы арылганга шарт түзөт. Андыктан бул негизги арга болбойт эч качан, бирок кошумча арга катары кайсы бир ооруңузга колдонсоңуз, мисалы бронхит айтып өттүм го, колдоно берсеңиз улам негизги дарылоого кошумча жардамчы болуп, тезирээк айыгып кеткенге шарт түзүлөт. Андыктан ушул мен айткан сунушту аткарган аракет кылыңыздар. Анан дагы уккан маалыматыңызды балким эртең, балким өрсүгөн эме кылып туруп, сохранить кылып туруп маалыматты кайра угуп койсоңуз өтө жакшы болот. Анткени бир уккан нерсени кайра унутушубуз мүмкүн, бирок аны кайра экинчи жолу, үчүнчү жолу уксак, сөзсүз түрдө биздин подсознаниябызга сиңет дагы, кийинчерээк аны көчөдөн баратып көрүп калганыңызда дүкөндө сөзсүз түрдө алган аракет кыласыздар дагы, өзүңүздөр үчүн, үй бүлөңүздөр үчүн. Анан муну сактоо боюнча дагы сунуш айтып коеюн. Үйгө алып келгенден кийин 2 күндөн ашык сактоого болбойт. Эгерде муздаткычка салсаңыз, анда 1 жумага чейин сактасаңыз болот. Бирок ар жолу таза колдонгон, таза дегеним эртерээк колдонуп жиберген жакшы. Канчалык продукция көп сакталган сайын анын пайдалуу касиеттери ошончолук жоголо берет.